Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, Бишкек шаарынын коноктору, эми акыркы учурда социалдык тармактарда абдан көп талкуу болуп атат. Бул коомдук автотранспортко тарифти көтөрүү боюнча. Мен дагы бир жолу, дагы бир рет айтып кетейин, эч кандай андай тарифти көтөрүү максаты жок бизде. Себеп дегенде бизде бүгүнкү күндө 17 сом накталай эмес төлөм сакталып келген. Биз ал тарифти көтөрбөйбүз. Мен мындай түшүнүктүү болуш үчүн айтып берейин. 2023 жылы октябрь айында кызматка келгенде биз анализ жүргүздүк. 2023 жылы 20 августта чечим кабыл алып, коомдук транспортко накталай төлөмдөр жокко чыгарылган. Ошол учурда биринчи автобустар келип баштаган болчу. 1000 автобустун биринчи автобустары Бишкек шаарына келип баштаган. Анан кийин келип баштаганда 20 августтан накталай төлөмдөрдү жокко чыгарганда эң көп коомдук транспорттун авариялар көп капталган. Эмне себептен? Себеби бир күндө ошондо транзакциялар, төлөмдөр деп коет, өткөн төлөмдөр 180 миңди түзгөн. 180 миң. 180 миң транзакция, бул деген эми эсептеп көрсөк, бир 30%ды түзгөндө ошол коомдук транспортто жүргөн биздин жарандардын. 180 миң транзакция өткөн болсо, калган акчалай, накталай төлөнгөн. Себептен элдер накталай да акчаны төлөй беришкенде, ошол накталай акчалар төлөгөндө, булар ошол акчанын артынан түшүп, автобустарды жанакы жол эрежелерди бузуу менен айдап башташкан. Бир күндө мындай эле эсеби менен бир 10 миң сомго чейин акча каражатты, күндө 10 миң сом акча каражатты үйүнө алып кетишкен болчу. Эми ал жерде өзүнчө бир коррупциялык схема түзүлүп алган, ал жерде башка жетекчилик дагы аралашып калган болчу. Ошондуктан ушундай көрүнүштөр болгон. Ал материалдардын баарын биз укук коргоо органдарына бергенбиз. Анан кийин октябрда дайындалгандан кийин анализдин алкагында биз кайта эле накталай төлөмдү киргиздик. Бирок дифференцированный кылып туруп, тарифтеп туруп киргиздик. 17 жана 20 сом. 20 сом накталай төлөсө болот дедик. Ошол иш-чараны баштаганда биздин транзакцияларыбыз бир күндө 460 миң транзакция чейин өттү. Эми түшүнүш үчүн 100 миң транзакция десек, бул деген 1 миллион 700 миң сом бир күндө. Эми ойлоп көрсөңөр, мына салыштырганда канча деген акча каражат айдоочулардын чөнтөгүнөн сол чөнтөккө кете берген. Ошондуктан биз транзакцияны киргизип, ошол дифференцированныйды киргизгенде биздин накталай эмес төлөмдүн көлөмү өзө баштаган. Өзө баштап бүгүнкү күндө мынакей 38% бул накталай төлөмдөр эле түзөт да. Ошондо биз 62%га накталай эмес төлөмдөрдү көтөргөнгө мүмкүнчүлүк алдык. Ошого карабастан биздин Бишкек шаарынын тургундары өздөрүнүн накталай төлөмдөрүн токтоткону жок. Алар дагы накталай төлөмдөрдү төлөп атты. Ошол себептен айдоочуларга план коюш керек болуп калды. Себеп дегенде, план койбосок, биз жүргүзгөн анализ менен булар дагы эле сол чөнтөккө акчаларын урдап алып кетип аткан күндөр катталган болчу. Видео камераларды да койдук. Жанакы пассажира поток деп коет, ошону эсептөөчү программаларды койдук. Ошолордун алкагында караганда көптөгөн акча каражат дагы деле сол чөнтөккө кетип аткан болуп аныкталган да. Анан кийинки кадамыбыз, биз жанакы контролер көзөмөлдөрдү күчөткөндө бүгүнкү күнү биз транзакцияны 750 миңге чейин жеткиргенге мүмкүнчүлүк таптык да. Эми бул деген эмнени берет? Биздин ошол автобустук ишкана 140 миллион карызы болгон болсо, бүгүн 140 миллион карызын жойгонго мүмкүнчүлүк алды. Андан сырткары 5 симулятор коюп бердик. Ошол автобусту айдап үйрөнө турган компьютердик жаңы заманбап технологияны алкагында ушуну дагы мүмкүнчүлүк алып бердик. Ушу айдоочуларга жакшы шарт түзүү максатында көптөгөн ремонт иштерди жүргүздүк. Эми бүгүн бул иш токтобош керек. Канчалык биз накталай төлөмдүн көлөмүн азайткан болсок, ошончолук акча каражат биздин жергиликтүү бюджетке түшөт. Мен дагы бир жолу айтып кайталап кетейин, бул жергиликтүү бюджетке түшө турган акчалар.
эч кандай Кипр же башка жака кетпейт, ал акча бизге түшөт. Биз ал акчаны толугу менен ушул ишканабызды өнүктүргөнгө аракетибиздин баарын салабыз жана күнүмдүк жүрүп аткан ремонтторду кылабыз ушул автобустардын. Анан ойлоп көрсөңөр, азыр биз башка тажрыйбаны да, мына башка массалык каражаттарды да чыгып атат, аналитикалар. Астананы көрсөтүп атат. Ошол Астананы эле алганда, ошолордун мисалында биз качан накталай төлөмдү 2 эсе көбүрөөк кылганда, алар 3%га чейин чүргөнгө мүмкүнчүлүк тапты. 3% накталай төлөмдөр, калган төлөмдөр баары накталай эмес болуп чыкканда, биз да ошого баратабыз. Ошо менен кошо биз бул чечимди өзүбүз кабыл албастан биз коомчулукка чыгарып атабыз. Коомчулук менен акылдашайлы, коомчулуктун оюн сурайлык деп. Балким биздин адистерибиз, кызматкерлерибиз же жетекчилик туура эмес бул маалыматты анализ кылып, же бул болбосо туура эмес маалыматтын негизинде анализ кылып атабы деп биз коомчулукка чыктык. Коомчулуктун оюн угайлык деп. Себеп дегенде биз да өзүбүз көрүп атабыз. Эми бир гана ошол ыкма менен эле чече албайбыз. Биз деген көптөгөн башка ыкмаларды да киргизип атабыз. Бул контролёрлорду киргизип атабыз, видео камераларды коюп атабыз, жанакы счетчик пассажира потока деген жаңы бир технологияларды киргизип атабыз. Биз бир гана бул төлөм менен чыгып кетебиз деген жокпуз. Биз көптөгөн ушундай аракеттерибизди көрүп атабыз. Эми толугу менен накталайдан төлөмдөн кетебизби же кетпейбизби, бул дагы бир кароочу маселе. Себеп дегенде биз бир гана айдоочу накталай төлөмгө эч кандай тиешеси болбош керек деген аракеттерди көрүп атабыз. Накталай төлөм болсо дагы ал башка жерден билеттерди сатып алып, башка жерден билет менен кирип чыга тургандай мүмкүнчүлүк алыш керек деген ойду биз ошо ишке ашырабыз деген максатта ишти жүргүзүп атабыз бүгүнкү күндө. Тулпар боюнча, ооба, бизди Президентибиз Урматтуу Садыр Нуркожоевич бул дагы иш аракетти колдоо максатында маалымат берип, баарын накталай эмес төлөмдөргө өтүү жолун сунуштады. Себеп дегенде бул деген канчалык бул иш аракет жакшы өзүнүн таасирин берет деген нерсени ошону көрсөтүп айтып берип атат. Туура, эгер биз накталай эмес төлөмдөрдү көбөйтсөк, эртеңки күндө айдоочулар алаксыбайт, сол чөнтөккө акчаны уурдабайт жана өздөрүнүн эреженин негизинде ишти алып барат дагы эч кандай план болбойт. Мына ушуну эле айтып, ушу менен эле биз баратабыз. Анан кийин бир Тулпар же болбосо башка компаниянын кызыкчылыгына иштеп атат деген бул эң туура эмес жана жалган болгон маалымат. Эмнеге мен түшүндүрүп берем. Бүгүнкү күндө бизде накталай эмес төлөмдөр бир гана Тулпар эмес. Бизде башка банктар аркылуу, М-банк, биздин мамлекеттик банктар аркылуу жана мобилдик операторлор аркылуу QR код менен төлөсө да мүмкүнчүлүк бар. Ар бир карта менен төлөсө да мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан бул жерде мындай маалыматты бир жака бурмалоо менен жүргүзүш бул туура эмес. Анан айтып кетейин, эми Тулпар картасы боюнча иштер кече күнү эле башталган эмес. Бул 2013 жылы биринчи чечим кабыл алган болчу. 2019 жылы бул деген конкурс жүргүзүлгөн, 18-19 жылдары бул деген конкурс жарыялап, анан кийин иш-чаралар башталган. Бир гана 2020 жылы март айында уже келишим түзүлүп, ал жерде бир дагы мэриянын же бирөөнүн акча каражаты, республикадан болуп акча каражат колдонулган эмес. Бул ошол инвестордун акча каражаты менен бул иштер башталган болчу. Валидаторлор орнотулуп, башка иштери кылынып туруп, анан 2023 жылы мынакей август айынан баштап бул уже кызуу ишке киргизилип, бүгүнкү күндө биз накталай эмес төлөмдөрдү 62%га чейин жеткирүүгө мүмкүнчүлүк алдык. Ошондуктан бул жерде бир азыркы бийликке байлап, бул чечимдер атайын бир компаниянын кызыкчылыгына кылынып аткан иш деген бул жалган маалымат. Болот Темиров мен билбейм кайсы жерден, кайсы маалыматты алып, ачык булактардан алып атам дейт дагы, бирок ошол маалыматты бурмалап туруп элге таратып атат да. Ошондуктан мен баарыңарды чакырайын. Биз бүгүнкү күндө чечим кабыл астында да бир жолу айтам, бүт баарын мындай калыс караң аракет кылабыз, баарын коюп, изилдеп, коомдук талкууда болгон чыккан маалыматтарды эске алуу менен бул ишти алдыга жылдыра тургандай биздин максатыбыз бар. Анан кийин айрым
жалган маалымат же дивандык эксперттердин маалыматы негизинде чечим чыгарбагыла. Себеп дегенде биз дагы бир жолу айтайын, 17 сом биздин тариф сакталат. Кандай болгон льготалар болсо, льготалардын баары сакталат. Бир дагы льгота же болбосо тариф өзгөрүлөт деген эч кандай нерсе жок. Биз бир эле максат бул накталай төлөмдөрдөн кетиш керек деген, бул жаңы замандын да талабы, бул элдин да талабы. Урдалбаш керек, коррупция болбош керек десеңер, анда бизди колдоп ушул накталай төлөмдөн биз кетиш керек деген аракеттерибизди колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат.